Көргөн жоксуңарбы? УКМК $200.000 жоготту. Башкы прокуратуранын башкармалыктарынын биринин Улан Чалбаев деген жетекчиси коррупцияга айыпталып кармалган. Эсиңиздерден чыга элек болсо керек, ал экс-депутат Карганбек Самаковдон соттун өкүмүн жумшартып чыгарып берем деп $200.000 талап кылган. Ошентип ал 2018-жылдын апрель айында бул акчаны алып жатканда УКМКнын кызматкерлери тарабынан кармалган. Кызыгы эми башталгандай. Далил буюм катары сакталып турган Улан Чалбаев алды деген ошол $200.000 жок болуп чыкты. Маалыматтарга караганда, акчалар Бакай Ишенгулов деген УКМКнын тергөөчүсүнүн кабинетиндеги сейфтен жоголгон. Ким экен десек, ал депутат Канат Исаевдин кара чечекей күйөө баласы болуп чыкты. Акча жоголгону билинип калгандан кийин Бакай Ишенгуловго өз каалоосу менен кызматтан кетүүсү сунушталып, ал өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Ошондой эле бул окуядан кийин депутат Канат Исаев УКМКга келип, ишти жабуу боюнча сүйлөшүп дагы кеткен эмес. Ал эми УКМКнын маалымат кызматында акча жоголгон боюнча маалымат жок экен. Дагы бир кызыгы $200.000 пара алды деген Улан Чалбаевдин ишин Бишкектин 1-май райондук соту карап баштаптыр. Эми эгерде далил буюм жок болсо, $200.000 пара алды деген Улан Чалбаев акталып кетиши толук мүмкүн экен. Эркин Мамбеталиев жол тандабастар боюнча айын кептерге чекит койду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Эркин Мамбеталиевди сагындыңарбы? Октябрь айында 1-2 жума маалымат айдыңында тимеле хит болду эле. Баткендеги кайсыл бир күч түзүмдөрүнө 2 брондолгон жол тандабасты белекке берип, анда ИИМ менен чек ара кызматы алгач унааларды талашып, андан кийин андан баш тартып ит болушту эле. Кытайдан белек алышса жата калып алышат, май таманына чейин өпкүлөп, күндө сыналгыдан 10 рет кайталоосу менен көрсөтүшүп. Эми кеп башкада. Андагы негизги каарман Эркин Мамбеталиев кайсыл күч түзүмүнө унаалар белекке берилгенин эми гана ачык айтып отурат. Белек чек ара кызматынын Баткен областындагы бөлүгүнө берилиптир. Так что көп ызылдабай бул теманы жапкыла эми. Жыл башынан бери 36 жасалма паспорт берилген. Жыл башынан бери жасалма паспортту даярдоо жана берүү боюнча 36 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов Республика Ата журт фракциясынын жыйынында билдирди деп жазды 24 KG. Учурда бул фактылар боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Башкы прокуратуранын өкүлдөрү билдиргендей, Айеркен Саймаитиге берилген жасалма паспорт тууралуу иш сотко өткөрүлгөн. Стамбулда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Саймаити Самиятов Эркин Салимович деп алынган ID картта жалпы жарандык паспорт менен жүргөнү белгилүү болду. Ага документти Жалал Абад областынын Сузактагы паспорт столу берген. Бөлүмдүн башкы адисине бир нече берене менен кылмыш иши козголгон. Саймаитинин өлүмүнөн кийин Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев кыргыз паспорту дүйнөнүн булуң бурчундагы кылмышкерлерден чыгаарын белгилеген эле. Абылгазиев түшүнөн чоочуганда. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев Кыргызстанда жол салууда чет өлкөлүк компаниялар тендерди утуп, бирок жергиликтүү компанияларга тапшырып койгону коррупцияга айланганын айтып чыкты. Түшүнөн чоочугандай эле болду. Бул маселе айтыла берип тамтыгы чыкты го. Өкмөт башчысы эми билип жатканы таң калтырат. Баарын билип туруп чара көрбөй, анан эл өкүлдөрү маселе көтөргөн учурда жаңы билдим дегендей куйка кашыган өлүмүштүктүн кандай кажети бар? Билмексем болуп эле чоочуп койбостон жөө жомокту токуп жибергенге да уста экен. Абылгазиев 2019-жылдын 9 айында экспорт $1,5 миллиард түзүп, өткөн жылдын деңгээлинен 11,7% жогору болгонун айтты. Ошондон бери коомчулук кайсы өсүштү айтып жатат деп баш катырып жатышат. Президент 929 адамды жарандыктан чыгарды. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыктан чыгаруу жөнүндө бир катар жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Сооронбай Жээнбеков жарандыкка кабыл алуу жана жарандыктан чыгаруу жөнүндө 5 жарлыкка кол койгон. 3 жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын жарандыгына 976 адам кабыл алынат. Анын ичинен 821 чоң адамдар жана 155 балдар. Алардын көпчүлүгү тарыхый мекенинен кайтып келген этникалык кыргыздар. 2 жарлыкка ылайык 929 адам Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгарылат. Алардын 722си чоң адамдар жана 207 балдар. Бардыгы 1905 адам кайрылышкан.
Түнү менен телефондон оюн ойногон кыздын көзү көрбөй калды. Окуя Кытайда болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда бир нече саат түнү менен тынымсыз телефондон оюн ойногон кыз эртең менен ойгонгондо сол көзүнүн көрбөй калганын байкаган. Жөн эле көзү көрбөй калганына таң калган кыз ооруканага кайрылган. Кыздын көзүн текшерген оорукананын дарыгери Ки Ваңжан телефондо көпкө туруп көзгө күч келип, натыйжада тамырлары үзүлүп, көздөгү торчолорго кан уюп калганын айткан. Бактыга жараша, дарыгерлер кыздын көрүүсүн сактап кала алышкан. Врачтар телефондо азыраак убакыт өткөрүүнү, дарылануу учурунда таптакыр колдонбоону сунуш кылышкан. Путин Назарбаевдин Украина боюнча сунушуна жооп берди. Орус президенти Владимир Путин Украина лидери Владимир Зеленский менен Норманд форматында пландалып жаткан жолугушууга чейин кайсы бир сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнүн кереги жок деп эсептейт. Бул тууралуу ал бейшембиде журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айтты. Норманд форматына чейин жолугушуу өткөрүү тууралуу сөз жок. Себеби биз Норманд форматында сүйлөшөбүз деп макулдашканбыз. Ошондуктан даярдыгы жок жолугушуу уюштура калат электе убара болуп, ары бери чуркоонун эмне кереги бар? Андайга эч ким, мен да, президент Зеленский да кызыкпайт го деп ойлойм. Биз ансыз деле экөөбүз телефондон сүйлөшүп турабыз. Ортобузда толук байланыш бар. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салыш үчүн Путин менен Зеленскийге Нур-Султан шаарында жолугушууну сунуш кылган. Ал 12 ноябрда буга чейин орус жана украин президенттери менен жолукканын, аларга жеке жолугушуу зарыл деп эсептей турганын кошумчалаган. Назарбаев Зеленский бул сунушка макул экенин, эми Путиндин жообун күтүп жатканын айткан. Орусия 2014-жылы Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алган. Украина аскерлери менен жикчилдердин согушунан ошондон бери 13 миңден ашуун адам курман болду. Орусия Сириянын түндүгүндө тиг учак базасын түзөт. Орусия өткөн айда америкалык аскерлер чыгарылып кеткен Сириянын түндүк чыгыш аймагындагы Камышлы шаарында тиг учак базасын түзөт. Коргоо министрлигинин Звезда телеканалы базага согуштук тиг учактар конуп жатканын көрсөттү. Алардын арасында Ми-35, согуштук Ми-8 транспорттук жана башка тиг учактар бар. АКШ президенти Дональд Трамп Сириянын түндүгүнөн америкалык аскерлерди шашылыш чыгарып кеткенден бир айдан кийин Камышлы шаарынын аба бекетине орусиялык тиг учактар жайгашып отурат. Орусия буга чейин Туркия менен Сириянын чек ара тилкесин кайтарып жаткан аскердик полицияны коргоп, колдош үчүн абадан көзөмөл жүргүзө баштаган. Туркия менен Орусиянын аскерлери Сириянын түндүк чыгышындагы чек ара аймагын 1 ноябрдан бери биргелешип кайтарып жатышат. 22 октябрда Сочиде түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен орус лидери Владимир Путин жолугуп, Сириядагы жортуулга байланыштуу меморандумга кол койгон. Анда күрд күчтөрү аймактан чыгып кеткен соң, эки тарап жалпы күзөт жүргүзүү тууралуу макулдашкан болчу. Тараптар 110 чакырымдан ашуун аймакка чогуу көз салышат. Алмаматовго КМШ өлкөлөрүндө издөө жарыяланды. Коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, сот жообуна тартылган Насырбек Алмаматовго КМШ аймагында мамлекет аралык издөө жарыяланды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектин Октябрь райондук милициясынын басма сөз кызматынын инспектору Айбарчын Батырбекова маалымдады. Автотранспорттук каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматов Жогорку соттун 30 октябрдагы токтомуна ылайык кайра абакка камалышы керек болчу. Алмаматовду камакка алыш үчүн жашаган дарегине барган милиция кызматкерлери аны тапкан эмес. Ноябрь айынын башындагы издөө жарыяланган. Насырбек Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталганын билдирип, атайын видео тасманы да жарыялаган. Бишкектин Октябрь райондук соту быйыл 25 мартта Алмаматовду 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту кийин өкүмдү жокко чыгарып, ага 3 миллион 300 миң сом айып пул салуу менен эркиндикке кое бергени өткөн айда белгилүү болгон. Октябрь райондук прокуратурасы Алмаматовго карата шаардык соттун чечиминин үстүнөн кассациялык арыз менен кайрылган.
Кыргызстан Казакстандан 50 жээрен сурады. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматына караганда, Кыргызстан Казакстандан кайтарымсыз түрдө 50 баш жээрен алуу боюнча протоколго кол койду. Бул жаныбарлар Ысык көлдүн түндүк жээгинде, Орто Токой суу сактагычынын аймагында тукумун көбөйтүү үчүн алынып келет. Учурда айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик Казакстандын тийиштүү органдарына долбоордун биологиялык негиздемесин жөнөтүп, жаныбарларды алып келүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Мирслав Аманкулов жоголуп кеткен жээрендерди калыбына келтирүүгө аракет кылып жатканын белгилеп, 1930-1970 жылдарда бул жаныбарлар Кыргызстандын аймагында да болгонун билдирди. Мамлекеттик агенттиктин маалыматы боюнча 1930-жылдан 1940 жылдары Борбор Азияда 100 миңдеген жээрен болгон. Ал эми Кыргызстанда алар Ысык көлдүн аймагын байырлашкан. Алардын саны азайып отуруп 1990 жылдары жок болуп кеткен. Кыргызстанда жээрен кызыл китепке кирген жаныбар. Аны аткан кишиге 1 миллион сом айып салынат. Япон машыктыруучусу Кыргыз командасы биз күткөндөн да күчтүү болуп чыкты. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өткөн Кыргызстан жана Япониянын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинен кийин машыктыруучулар журналисттер үчүн маалымат беришти. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристенин өз командасына эч кандай доосу жок деген пикирин билдирди. Биздин оюнчулардын чабуулдары жакшы эле жүрүп жатты. Бир гана атаандаштын дарбазачысы жакшы оюн көрсөтүп, командасын сактап калды. Биздин команда 2-3 жолу курч чабуул көрсөттү. Мүмкүнчүлүктөрүбүз деле япондуктардан кем калган жок. Тилекке каршы ийгилик алар тарапта болду. Ал эми менин өз командама эч кандай доом жок. Алар өтө сапаттуу оюн көрсөтүп, оюнду аягына чейин кармашты, дейт Кристенин. Ал эми Япония курамасынын машыктыруучусу Мариасу Хадзиме анын үмүттөрү толугу менен орундалганын белгилеп өттү. Анын айтымында кыргызстандык спортчулар техникалык жактан жакшы оюн көргөзө алды. Чындыгында кыргыз командасы биз күткөндөн да күчтүү болуп чыкты. Алардын жакшы стратегиясы бар экен. Кыска пасташып, аянтта кооз оюн көрсөтүштү. Кыргызстандын курамасында күч жана техника бар экен. Кийинки учурларда биз муну сөзсүз эске алабыз, деди Япон курама командасынын машыктыруучусу. Кечээ Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өткөн Кыргызстан жана Жапониянын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинде жапон футболчулары 2 гол киргизип жеңишке жетти.